Капоэйра бул жөн гана бий же тең тайлашуу эмес. Бразилиянын эң ийгиликтүү маданиятынын бири болгон капоэйра жаштыктын, динамиканын символу болуп калды. Эми ал өзүнүн башаты болгон Африкага кайтып барууда. Капоэйра бул Анголада пайда болгон кулдардын элдик бийи. Алар өз эркиндиги үчүн күрөшүп, капоэйраны коргонуу максатында колдонушкан. Капоэйра бул бий, акробатика, музыка жана күрөштүн элементтерин өзүнө камтыган искусство. Анын түпкү тамыры Нгола аттуу жоокер бийинде. Ал бийди Анголадагы жаш уландар бийлешчү. Нгола Бразилияга кул сатуу доорунда күч менен алып келинген анголдуктар менен кошо келген. Капоэйраны Бразилияга келген африкалыктар ойлоп табышкан. Ар кандай этникалык топтордун аралашмасы ушул капоэйра бийин жараткан. Бүгүнкү күндө капоэйранын эң популярдуу түрү деп анголдук жана аймактык стилдердин аралашмасын аташат. Капоэйранын анголдук стили Винсент Фейрейра Пастинья тарабынан негизделген. Пастинья Сальвадоре де Баиляда 1989 жылы Бразилияда кулчулук жоюлгандан туура 1 жыл өткөндөн кийин туулган. Капоэйрадагы эң жогорку наамга ээ болгон Местре Пастинья Нголонун көп салт санаасын сактап калган. Жөнөкөй бий катары башталган капоэйра азыр бүт дүйнө жүзүнө тарап, Голливудда колдонулуп, акробаттык бийлердин жаңы формаларына да шык берүүдө. Капоэйра брейк-данс бийинин өнүгүшүнө жардам берген. Саат деген кыймылды алар азыр бизден да жакшы аткарышат. Башы менен чимирилүүнү бир нече саат бою жасай алышат. Ошентип анын брейк менен байланышы күчөдү. Мында жаштар капоэйра менен өспүрүм кезинен эле алектене башташат. Себеби аларда улууларды сыйлоо сыяктуу социалдык нормалар бар. Азыр капоэйра ошол нерсени арттырууга умтулууда. Мен алар искусствонун бул түрүн жашоодо, көчөдө, аларды курчап турган дүйнөдө керек болгон учурда бири-бирине жардам берүү үчүн колдоно алат деп үмүттөнөм. Мен капоэйраны эгер кимдир бирөө мага кол салса, өзүмдү коргош үчүн үйрөнгүм келет. Келечекте капоэйра тууралуу көбүрөөк билип, менин местреме окшогон местре болгум келет.